Эмнеге окугуң келбей атат десең, сразу эле билбейм, мен барбайм окууга. Окугум келбейт таптакыр. Түшүндүрүп бере албайм. Анда биз айтып баштайбыз. Окугуң келбей атса анда окууну бүтпөй калсаң көчөдө каласың, тигинтесиң, минтесиң деп ошонун баарын айтып атсаң, анын баланын кулагына кирген да жок. Эгерде биз укканды билсек эмне кылабыз? Чын эле ушунчалык ыза болуп келген турбайсыңбы? Окугуң келбей калган турбайбы? Бала айтат, аябай ыза болуп келдим, окугуң келбей атат. Ушунчалык ыза болгон экенсиң десе, ушунчалык ыза болдум, жана сабак берген мугалимдин тиги башын таш менен жарайын деп атам. Биз дароо эле эмне кылабыз? Таш менен жарган болбойт дегенде эле бала уже бүттү, оозун жаап койду. Анын ордуна ушунчалык ачууң келген турбайбы? Жана ичиндеги ызаңды сууруп чыгыш керек да. Ушунчалык ачууң келген турбайбы? Керек болсо башын таш менен жарайын деп аткан турбайсыңбы? Таш менен жарайын дедим эле. Бирок таш менен жарсам мага жаман болот да. Уже кайра жанагы эмесине келет да. Же болбосо ошондой сүйлөшүп отурганда кээ бир балдар айтып калат, мектепке такыр эле баргым келбей атат. Проблема эмнеде? Ушунчалык баргың келбей аткан турбайбы? Баргым келбей атат, бир эже бар, бир мугалим бар, аябай жаман деп ошентип айтып отурат дагы. Мектепте бир тиги 4 кыз бар. Ошол 4 кыз бири менен аябай ынтымактуу да, ким менен болсо тил табышып кетет. Мен ошолорго кошула албай койдум. Проблема каякта болуп калды? Таптакыр эле башка жакта да.